Александр Сергеевич Крестинин 2014 жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын футбол боюнча улуттук курама командасына башкы машыктыруучу болуп дайындалган. Улуттук курамадагы карьерасы 2014 жылдын 13 декабрында Кыргызстан менен Кытайдын курама командаларынын ортосундагы дебюттук жолдоштук беттешинен башталган. 2015 жылдын июнь айында Бангладеш курамасы менен дүйнө чемпиондугуна тандоо үчүн алгачкы беттешин өткөрүп, ал ак шумкарлардын жеңиш менен аяктаган. Александр Сергеевичтин жетекчилиги астында Кыргызстандын курама командасы ФИФАнын 2014 жылдын октябрь айында катталган рейтингиндеги 150 орундан 2018 жылдын апрелинде 75 орунга чейин көтөрүлгөн. Көптөн күткөн ийгилик 2019 жылы улуттук кураманын Азия кубогуна биринчи жолу чыгышы болду. Анда команда жарым чейрек финалга чейин жетип, турнир ээси менен болгон айыгышкан күрөштө жеңилүүгө туш келген. Крестинин эң жогорку про машыктыруучу лицензиясына ээ. Көптөгөн наамдардын жана Кыргыз Республикасынын мыкты машыктыруучу сыйлыгынын ээси. 2019 жылы өткөн футбол боюнча Азия кубогундагы чоң жетишкендиктери үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы болгон Данакер ордени ыйгарылган. 2022 жылы Александр Крестинин жетектеген команда 4 жыл мурдагы ийгиликти кайталап, кайрадан негизги континенталдык чемпионатка жолдомо алды. Анын түздөн-түз катышуусу менен футбол жөн гана оюн эмес, бүтүндөй өлкөнү бириктирүүчү күчкө ээ болду. Команданын ийгиликтери, өлкө ичиндеги жана эл аралык аренадагы жаркын жеңиштери Кыргызстанды бириктирип, футболду өлкөдөгү номер 1 спортко айлантты. Чоң рахмат сизге.